атайын көкөндүн офицерлери болобу, кимдери болобу алып келишти. Ушул Текебаевга каршы сүйлөп берсин. Сүйлөп бергенден кийин жап койгонго аларга мүмкүнчүлүк ачылат деп. Маевскийдин сөздөрү бүт калп болуп чыкты. Анткени ал айтып атат, июлдун башында Текебаев чалып Москвага келип, менен жолугуп, менден акча, пара талап кылды деп. Биз талдап бердик. Июлдун башында ал эч кандай мүмкүнчүлүгү да болгон эмес Москвага барганга. Анын баарын сиздер массалык маалымат каражаттардан уктуңар, көрдүңөр, окудуңар. Экинчиси, ал убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон дейт. Убактылуу өкмөт мүчөсү болгон эмес, анткени 12 июлда ал өзүнүн ыйгарым укуктарынан баш тартып, Конституцияга гана реформага, Конституциянын реформасы менен алектенген. Үчүнчүсү, ал айтып атат, убактылуу өкмөттүн мүчөсү болуп, ал приватизацияларга, анан хозяйственный экономикалык жактага жооп берген. Андай болгон эмес. Анын баары Атамбаевга жүктөлгөн ошол кезде. Текебаев Конституцияны реформалоо боюнча гана Конституциялык кеңешме менен күнү түнү отуруп, жаңы Конституцияны парламенттик система курууга, демократияны өнүктүргөнгө, мамлекетибизди экономикалык жагынан көтөргөнгө өзүнүн салымын кошуп күнү түнү иштеген. Жана башка көп баягы дал келбеген нерселерди Маевский айткан, алардын баары четке чыкты. Эми бүгүн көрөлү. Жогорку сот кандай чечим чыгарарын. Мен ойлойм, дагы эле баягы биринчи, экинчи инстанцияда сотко алып келип берген решенияларны, чечимдерди соттор кол коюп гана чыгарып жиберишти. Кол коюп беришти деп биздин адвокаттар айтты. Аларды биз уктук, көрдүк, окудук. Эми бүгүн да ошондой кылабы деп биз чектенип турабыз. Бирок баары бир мүмкүнчүлүк бар. Соттун мүмкүнчүлүгү бар, өзүнүн көз карандысыздыгын көрсөтүү. Адилеттүү чечимди чыгарууга. Ошондуктан биз бүгүн келип атабыз, ушул жерде турабыз, соттун чечимин күтөбүз. Эгерде дагы бирет сотту биз военный сотко алып барып, жетияка алып барып, жебияка алып барып соттобуз десе, анда ушул биздин сот системасынын крахы деп биз санашыбыз керек. Урматтуу мекендештер, дагы бир жолу сиздерге чоң рахмат. Бүгүн мына Текебаевден башка дагы бир чыган инсаныбыз Ошто камалып жатат. Абдулда Гапаров деген. Аны Конституцияга каршы сөз сүйлөдү. Ушул мамлекеттеги бийлик салам деп атат деген айып менен аны да камакка алып отурат. Андан тышкары бизде кече мурда күнү дагы көп окуялар болду, өзүңөр баарыңар күбө болдуңар. Эми бул биз билген, бизге таандык, мамлекетке таандык чыган инсандарды ушинтип кармап атса, жөнөкөй адамдар менен эмне кылып атканын биз бүгүнкү күнү билбейбиз. Ошондуктан баарыңарга мен дагы бир жолу ыраазычылык билдирейин. Андан тышкары сиздер эгерде бирөөлөрдү куугунтуктаса, бирөөлөргө басымдык жасаса, баарыңар бизде атайын комитет түзүлгөн, ошол комитетке келип маалымат берип туруңуздар. Иллюстрация деген принцип менен кийинки бийлик келгенде ошонун үстүнө иштеп, андай адамдарды эч качан бийликке, мамлекеттик жумуштарга албоош үчүн биз бекем турушубуз керек. Урматтуу мекендештер, бул жерде эң эле прогрессивдүү адамдар келди деп ойлоймун. Анткени сиздер коркпой, үркпөй, басмырлоолорго, басымдыкка карабай ушул жерге келдиңиздер. Сиздерге дагы бир чоң рахмат. Күтөлү, көрөлү. Мамлекетибиз кайда барат? Эгерде бүгүн чынында эле жогорку сот туура эмес чечим чыгарса, анда биз дагы күчтөнүп,
каршы турушубуз керек. Биз бүгүнгүгө чейин демократиянын завоеванияларын жоготпошубуз керек. Анткени бул биз үчүн абдан оор татаал жол менен келген. Уважаемые соотечественники, сегодня вот здесь будет проходить процесс Верховного суда над Текебаевым Омирбек Черкешевичем. Мы уже говорили о том, что две инстанции ему вменяют 303 статью, но тем не менее независимые журналисты, независимые юристы, даже обычные граждане прекрасно понимают и уже дали в средствах массовой информации, говоря о том, что 303 статья – это статья коррупции, по которой по которому суды хотят принять решение только на основании высказывания иностранного гражданина Маевского. Но тем не менее мы становимся сегодня свидетелями того, что, к сожалению, суды оказались совсем независимыми, совсем не независимыми. И в течение вот этих 7 лет с 2010 года реформы не проводились, и мы ничего не добились, никаких изменений в судебной системе. И сегодня мы приходим сюда, к Верховному суду, в надежде на то, что все-таки, может быть, судьи Верховного суда примут адекватное решение. Надежда, как говорится, умирает последней. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня здесь. Здесь самая прогрессивная часть населения нашей страны. Я хочу еще раз сказать о том, что, к сожалению, наша власть на местах, силовые структуры, айлөкмөтү, акимы, губернаторы, они буквально ходят по домам, по селам и предупреждают наших граждан, чтобы не смели высказывать свое мнение, не смели ехать в Бишкек и не смели поддерживать наших политических узников. Напоминают им о том, что у них есть маленький или какой-то еще бизнес, напоминают о том, что у них есть дети, которые учатся, есть вообще дети. Вы были свидетелями, как недавно молодых людей забрали и даже не оказали забрали в СИЗО и даже не оказали помощь первую при приступах боли вследствие побоев милиционерами. Хотела бы еще рассказать о том, что, пожалуйста, будьте аккуратны и внимательны. Всегда есть провокаторы, которые могут спровоцировать какие-то действия неправомерные, незаконные. Мы здесь собрались на мирный митинг и будем ждать спокойно решения Верховного суда. Я хочу предложить выступить нашему депутату Алманбету Шикмаматову. Он здесь. Гельнис. Урматтуу журналисттер, урматтуу мекендештер, Россиядагы өзүнүн шектүү өмүр баяны бар. Россияда рейдерлик жол менен башка кандидат президенттерге жалаа жаап, соттун өкүмү чыккан, соттун чечими чыккан, кылмыш иши козголгон шектүү Маевскийди колдонуп, Омирбек Черкешевичке кылмыш ишин козгоп, ошол кылмыш ишинде Маевский айтып атат. Biz 2010 жылы Омирбек Черкешевич Текебаев менен Москвада жолукканбыз. Ошол жерден менден акча талап кылган деп. Омирбек Черкешевич Текебаевдин адвокаттары ошол маалда Омирбек Черкешевич Текебаев Ташкент аркылуу, Ташкент, Прибалт, Латвия, Осло учуп барып, эл аралык конференцияга катышып, а жерден сөз сүйлөп, кайра ошол маршрут менен Москвага токтобой келгенин адвокаттары кынтыксыз далилдер менен далилдеди. Анткени а жерде ошол чек ара кызматынан өткөн печаттар, документтер, визалар жана самолеттун ошол учуу рейсиндеги тастыкталган далилдерге карабай Омирбек Черкешевичти азыр дагы эле абактаган болуп жатышат. Эгерде мыйзамдуулук иштесе, мыйзамдуулук туткан болсо, Омирбек Черкешевич Текебаевден укук коргоо органдары кечирим сурап, генералдык прокурор кечирим сурап, ушул убакта бошотуш керек эле. Анткени Маевскийдин айтканынын баардыгы калп экени далилденип атат. Эми ага карабай, мына кара күчкө салып кармап атат.
Бул мыйзамдуулук эмес, бул кылмыштуулук менен күрөшүү эмес, бул саясий өч алуу, бул саясий куугунтуктоо жана президенттик шайлоонун астында акырат айткан, кайыш айткан, башкача ойлонгон, өзүнүн башкача бир пикирин айткан саясатчыларды, эркин журналисттерди, деги эле эркин пикирин айткан адамдарды сындыруу жана аларга мындай бир коркутуу, үркүтүү аракети. Ошондуктан урматтуу жарандар, биз өзүбүздүн конституциялык укугубуз, митингге чогулуп, мамлекеттик органдардан адилеттүүлүктү талап кылуу, бул биздин конституциядагы ыйык укугубуздардын бири. Бүгүнкү күнү чогулуп атканыбыз дагы ошол ыйык укуктарыбыздын бири. Биз мындан ары мыйзам чегинде бардык аракеттерди көрөбүз. Биз эл аралык институттарга, эл аралык прогрессивдүү күчтөргө, ООН астында адам укугу боюнча комитеттерге, эл аралык уюмдагы саясий репрессия, саясий куугунтук, адам укугун коргоо боюнча бардык институттарга кайрылабыз. Биз өзүбүздүн укугубузду мыйзам чегинде элге таянып, эркин сөзгө таянып, журналисттерге таянып, демократияга таянып коргойбуз. Мен бир нерсеге терең ишенем. Бул бүгүнкү болуп аткан окуя тарыхта кара тамгалар менен жазылат. Бүгүнкү болуп аткан окуялар кийинкилерге сабак болуш керек. Эч качан сөз эркиндигин, журналисттерди жана каршы пикир айткан саясатчыларды сындыруу аракети кандай гана бийлик болбосун, болбош керек. Анткени биз мына 2005 жылдагы, 2010 жылдагы окуялар ушундан келип чыккан. Анда дагы ошол биринчи кезекте журналисттерди муунтуу, журналисттерди куугунтукка алуу, журналисттерди каматуу, эркин ойлонгон, эркин каршы пикир айткан саясатчыларды камалуунун артынан чыңалуу пайда болуп 2005-2010 окуя болбоду беле. Биз ошондон сабак албай, астыга жылбай кайра ошол адатыбызга, ошол турган жерибизге кайра келип атпайбы? Мен ойлойм, биздин эл жарандык коом буга жол бербейт жана эртели кечпи Өмүрбек Чиркешев акталат. Ага мына мен өткөндө бир жума мурун Өмүрбек Чиркешевке кирип жолугуп чыктым. Бир сааттай сүйлөштүм. Өмүрбек Чиркешев айтты, манин кылмыш иши козголгон кылмыш иш боюнча Маевский менен Абдрахмановдун көрсөтмөсүнөн башка бир далили жок. Мындай иштер андай бирөөнүн көрсөтмөсү менен далилденбейт да. Эгерде ошол эки кишинин көрсөтмөсү менен далилдене турган болсо 7 жылдык, 8 жылдык окуялар, анда адам калбайбы? 8 жылдан кийин мого бергем, 9 жыл мурун мого бергем деп берселер, камай берсе адам калабы анда? Анда сын айткан саясатчы калабы? Ошондуктан Өмүрбек Чиркешев айтты, Маевский менен Абдрахмановдон башка бир далили жок деп. Бул иш сынак, мен акмын деди. Ошондуктан урматтуу мекендештер, биз бүгүн жогорку соттон мыйзамдуулуктан талап кылабыз. Өмүрбек Чиркешев Текебаевден кечирим сурап, тез аранын ичинде абактан бошош керек. Анткени Маевский гейт деген операция ишке ашпай калды. Жана Белиз гейт, Белиз боюнча дагы каралап башташпады беле. Ал кандай жокко чыкса, бул да ошондой жокко чыкты. Бул убакыттын гана маселеси. Бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо бүрсү күнү бул сөзсүз түрдө ачыкка чыгат. Саламатсыздарбы тургандар, мен саясий билимим жок болсо да өз оюмду айтууга келдим. Эми мындай, ушул Текебаевди мен карапайым элдин арасында жүрүп угуп атам, бул саясий куугунтук деп эсептеп атабыз. Себеби эми Белизгейтти жокко чыккандай азыр бул да ушундай болуп атат. Жөн эле бул баягы президенттикке чыгып, мага чоң атаандаштык болот деген Атамбаевдин коркуу сезими күч алып атат деп эсептеймин. Жана эл эсептейт ушуну, көпчүлүк эл. Бир 80% эсептейт, 20% эме. Баягы адамдары да. Анан мен муну айтайын деген, президентибиз бара эмне болуп баратат билем, укмуштуу сөздөр сүйлөп баратат. Калп айткан киши, ушак айткан киши, бир тууганын боорун жегенге барабар дейт. Андай болсо Атамбаевда эч ким калбай калат го туугандарынан. Туурабы? Анан кийин кыргыз элин маңкурттар деп атат. Бул эмне деген ушундук? Кыргыз элин бүттү. Бизди бир мындайча айтканда адам катары сезбей калды деп эсептеп атам мен. Бул эмнеге мынчалык бир кезде бир 2 жыл жакшы иштеп келатты беле, анан мунун мен ойлоп атам, тегерегиндеги акыл кошчу кеңешчилердин баары бир
өздері маңқұрттар оқшайды да, ушу маңқұрттай эмес кеңеш берип атып Атамбаевди бусту деп ойлойм мен. Аябай бусуп салды да. Анан дагы айтарым эми ушинтип эле митингге чыкса эле куугунтуктап апарып түрмөгө камап, эми бул Атамбаев менен Бакиевдин айырмасы бирөө атып жоготуп, бирөө түрмөгө отургузуп жоготуп болуп атат да. Андан кийин бул кечеке Садыр Жапаров да любой бала атасы үчүн канын төккөнгө даяр. Эми 12 жашар баладан бери, кенедей балдардан бери ушу ошончолук теп бургалган бул биздин милиция органдары деле эмне болуп калган, бир килейген өтүктөр менен кенедей балдарды сабап. Аялдарды сабап, ошол жерден аялдарды көтөрүп журмалап жүрөт. Бул мыйзамга эмеби? Мыйзам чегиндеби? Бул милициялар да көзүн ачсын. Бул да милициялар элдин арасынан чыккан. Элдин налогунан төлөгөн айлыктарынан айлык алып, үй-бүлөсүн багып атат. Милициялар антип уртепкеге алганыңар токтоткула. Уят болот. Өзгөрдүн элиңерге өзгөр кол көтөрүп атасыңар. Андан сырткары дагы көп эле нерсе айтайын дейсиң, элдин монда толкундан турган. Эми Текебаев баары бир акталат деп ишенебиз. Ак ыйлет сынбайт. Баары бир болоттун мизи курч болот. Ман сайын Текебаев жана мыйзамсыз иштеге каршы жүрүп аткан депутаттар, укук коргоочулар ан сайын курчуйт. Ан сайын курчутуп атасыңар. Ушунчаңарда эми эстип болсоңар келишимге келип, кеңешип таңашып, илгери айтчу эле. Мен сын айтканды угуп туруп, сын айткан сайын оң болуш керек деп. Наоборот, ошол кемчилик сын айтылып атса, окуй менден кетип атат, мүмкүн чынымен мен жаман болуп атам, монча эл чыгып атат деп кичине ойлонуп, келишимге келип, өздөрүнчө сүйлөшүп, кой, мындай сенден менден кетти, кечиришели, келгиле деп бир эмеге келишсе болмок. Кайра куугунтукка албай. Көпчүлүк дагы эмнени айтайын дейм. Ушул баянтүдөн бери айтып атасыз, мына Ошто бир айдан бери ызы чуу болуп атат. Эмнеге ушуга бир көңүл буруп, эл ушинтип атат, карапайым эл чыгып атат деп Атамбаев кичине ойлонсо болот. Ойлонсо болот. Ушунча элди тегерегиндеги эле кошоматчыларды уга бербей, мондай элдерди укса, мүмкүн Атамбаев жакшы эле адам өңдөнгөн башында. Ошондой болуп кайра менден каталып кетиптир деп мүмкүн кеңешип кайра жакшы жашоо болуп кетер. Ушуга бирөө көңүл бурбайбы өзү деле? Же болбосо эмне тиги эми кулак укпай атабы, же көзү көрбөй атабы, монча элдин сөзүн укпай. Канчалаган эл жаман болуп атат. Карапайым элдин үнү жетпей атат. Кээртер өкмөттүн, бийликтин кесип журналдары жамандагандын үстүндө. Өздөрүн мактап элетат. Кайсы болуп кеткенибизге мактанабыз билбейм. 2 жылдан мурункуга караганда дагы начарладык. Кичине 2 жыл мурун мен жөндөндө 100 сом жүрчүнө азыр 10 эле тыйын болуп калды. Себеби турмуш аябай начарлап баратат, төмөндөп баратабыз. Анан кайсыга жогорулап эле, кайсыга мактанып, кайсыныбызга кыйын болуп атабыз билбейм. Жебичкен тиги бийликтеги чиновниктердин чөнтөгү, конечно, күндөнгө көбөйүп атат. Ичкен жегенге контроль жок. Менин 90 сомдо ошолор алды, менин чөнтөгүмдө 10 эле сом калды. Шыпырып бүттү булар. Токтотушсун ушунчасында. Эл деген сел болот, бара-бара көбөйөт, бүтүп отур. Элдин кыжырдануусу көбөйөт. Башында Атамбаевди бир 70% туура деп аткан. Азыр 40% болуп калды. Ойлонгула, ойгонгула. Бийлик ойгонгула. Давайте мындан ары калп эле бизге муштун көтөрбөгүлө милициялар айланайындар. Силер да элдин балдарысыңар. Биз силерди аябай атабыз, бул да биздин балдарыбыз деп. Силер да көзүңөрдү ачкыла. Мен атым Адил Турдукулов, сөз эркиндигин коргоо комитетинин төрагасы болом. Бул жерде орус тилдүү журналисттер болгон үчүн орусча түшүндүрүп кетейин башында. Митингдин маңызы боюнча эмне үчүн чогулганыбыз үчүн. Верховном суде рассматривается мера пресечения в отношении Өмурбека Текебаева. Я думаю, что судьи обязаны просто по закону на домашний арест отпустить Өмурбека Черкешевича, потому что, по крайней мере, он не представляет угрозы и опасности для общества. Это во-первых. Во-вторых, сейчас происходят не просто политические гонения. Сейчас происходят гонения на наши фундаментальные права, записанные на Конституции.
на проведение мирных собраний, митингов. И мы это видели 25 марта, когда органы правопорядка, милиции, попирая Конституцию, законы страны, дубинками, пулями разогнали тех людей, которые собрались в ГКМБ. Говорят, что и участники вели не очень правильно себя в тот момент. Но я хочу, во-первых, сказать о том, что сам арест Садыра Джапарова, он имел в первую очередь политическую подоплеку. То есть его, как и тех, кто сейчас сидит в ГКМБ, включая Текебаева, включая других арестантов, можно называть политическим узником. И те, кто выходил на ГКМБ, как и мы выходили в поддержку Текебаева ранее, они выступали за освобождение именно политического узника Садыра Джапарова. Biz Söz Erkinliği Korgоо Комитети бұл күні 29 мартта КТРдің алдында тынч митинг өткөрүү боюнча арыз менен кайрылган болчубуз. Ошол мыйзамга ылайык, конституцияга ылайык тынч митингди өткөрөбүз деп өзүбүздүн укугубузду пайдаланып арызыбызды берген болчубуз. Бирок Лениндик райондук сот эч бир мыйзамсыз митингди өткөрүүгө тыюу салды. Бұл ошол азыркы бийлик, соту болобу, милициясы болобу, акимияты болобу, мыйзамды ойнобой турганы, конституцияны карабай турганы, жана элдин ою менен таптакыр эсептешпей турганын белгиси катары билсек болот. Тынч марш кылып өткөрдүк. Эч мыйзам бузуу болгон эмес, эч мындай чакырыктар болгон эмес. Эркиндик маршында. Ошондо дагы милиция органдары мыйзамга таянбай, күчкө таянып, Кыргызстан чыган уулдары Аскарбековду, Айбек Бусурманкуловду, Мухит Мамутовду, Расул Умбеталиевди, Азамат Аттокуровду барын алып туруп, кармап туруп күч менен. Сел сыяктар менен кошо ИВСке камап койду 5 күн. Бул ошол биздин атуулдарыбызга карата бийлик басмырлоо жүргүзүп жаткан белгиси. Биз ошентип карап отура беребизби? Же адилеттүүлүк үчүн күрөшөбүзбү? Күрөш керек. Биз коррупцияга малынган бийлик боло берсин деп тынч отура беребизби? Же Кыргызстанда өзгөрүү болсун деп талапты коебузбу? Талапты коебуз. Geçen mınaki Sovet köşesinde varatып мен bir plakatты көрүп калдым, коёчуптар. 7 апрель күнү Кыргызстандын кайра жаралуу күнү, Ренессанс күнү, возрождение башталып атыптыр деп өздөрүн алдап атышабы, же бизди алдап атабы билбейм да. Же чын эле айнып калдыбы бийлик? Месиме айнып калды. Булар 1 жыл мурунда ошону мактап жүрүшкөн, 2 жыл мурунда ошону мактап жүрүшкөн. Бул бийлик манипуляция. КТРдин жаңылыктарына ишенген. Басмырлаган. Бир бетки КТРдин алато маалымат булагы аркылуу бүт саясий оппоненттерин каралоо менен гана алек болуп жаткан биз баарыбыз көрүп жатабыз, билип жатабыз. Эскертип коелу. Кайрадан эле азыркы ошол Текебаевке, Садыр Жапаровго, башка саясий оппозиционерлерге, оппоненттерге мыйзамсыз иштерди козгогон прокурорлор, мыйзамсыз биздин саналаштарды кармаган милиция органдары барыңар тең жоопкерчиликке тартыласыңар. Ошол күн келет. Анткени камералар бар тең, фотографтар силердин сүрөттөрүңөрдү тартып койгон. Барын тең ошолорду көрсөтүп туруп сотко мыйзам негизинде, силер мыйзамсыз кылсаңар, биз мыйзам негизинде барыңар тең соттойбуз. Ошол күн келет. Ишендирип коеюн. Бизди баспай албайсыңар. Чындыкты эч качан Кыргыз жергесинде эч ким баспай алган эмес. Эч бир падыша баспай алган эмес. Атамбаевдин да колунан келиштекке келбейт. Атамбаевдин мураскерине жол бербейбиз. Ал ойлоп жатат, саясий оппоненттерди жок кылып, эч ким ага каяшы айтпайт деп. Андай болбойт. Аягына чейин турабыз.
Монтип камалышы менен. Кече мынакей Рахан Төлөгөновду камашты. Турат Мадылбеков болот жерде камайсты. Мындай камоо менен алар элди огойтуп курчутат. Региондор чыгат. Адилетсиздикке каршы турат. Эмне бийлик ошону түшүнбөйт. Эмнеге бийлик эч качан сабак калбайт өзүнүн тарыхынан. Анткени мурунку эң балит каталарын кайталап жатат. 2010-жылы энергия мафияга каршы турабыз дедиле. Ошону бузабыз дедиле. Бузулду. Бузулган жок. Тарифтерди азайтабыз дедиле. Азайдыбы? Азайган жок. Сөз эркиндиги болот дедиби? Болгон жок. Сот системасын оңдойбуз дедиби? Бирок кайра эле ошол адилетсиз сот системасы. Милиция орган реформа кылабыз. Алар элге каршы эмес, эл үчүн иштейт деп айттыле. Ошондой болуп жатабы? УКМКны реформа кылабыз дедиле. Аны саясий оппоненттерге каршы болтурбого реформа жасайбыз дедиле. Андай болгон жок. Мигранттарды ошондой убада берген болчу атамбай. Мигранттарды баам деп кайра Кыргызстанга алып келген. ЕСке бажы бириндигине Кыргызстанда алып келтирип ошо менен завод фабрикаларды курам дедиле. Бир завод фабрика курулду. Кумторду улутташтырам. Ошону Кумтор, Жерлуй, Талдыбулак левобережный, башка кең байлыктар эл үчүн, Кыргыз мамлекети үчүн иштейт деп айттыле. Ошондой болду. Парламенттик өлкө болот деп, парламент бийликтин чордону болот деп убада беришкен. Ошондой убада аткарылдыбы? Жок, аткарылган жок. Урматтуу туугандар, биз бири-бирибизге дем берип турушубуз керек. Тилектештикти көрсөтүш керек. Бул Текебаевке чогулгандар эртең башка бир саясий кууntукта болгон убакытка жана жерге дагы барып колдоо көрсөтүш керек. Биз биримдик болбосок, тилектештикти көрсөтпөсөк, сөз эркиндигине басмырлоого каршы турбасак, түшмүнттүктү өткөрүүгө аракет кылып, ошол митингдерди өткөрө бербесек, анда басмырлоо улана берет. Мынакей, мен адресиме дагы айтып кетти. Жакында камаганы жатат. Мародерство 6 жыл даярданышты. 6 жыл элдин барын массированный атака өтүп, телевидениясы, газети тууралуу элдин арасында пикир, коомчулук пикир түзгөнгө аракет кылды. Эми эстегилечи, урматтуу туугандар, мен 7-синде кечинде мен соратниктердин суранычы боюнча келдим МВДга башчы болуп. Кандай МВДны алдым? 447 адам жарадар болгон. 2 площадьта кайтыш болгон. Деморализованный состояние МВД. Эми мен сурайынчы силерден, урматтуу туугандар, мародерство болуп атканда Алмаз Шаршенович, өзүңүз каякта элеңиз? Кандай кол кабыш кылды элеңиз? Мародерство болбогонго. 7-8-inde үйдөн чыкпай отуруп албады элеңиз. Мародерствону биз дружинниктердин элдин күчү менен 14 сааттын ичинде токтотконбуз. Биринчи менин приказым бул письменный приказ эле. Мародерлор атылсын деп приказ болгонго аргасы болгон. 14 сааттын ичинде токтоттук эле мародерствону. Анткени 2005-жылы эсибизде эле. Элдин күчү менен токтоттук эле. Азыр эмне кол кабыш кылды эле СМБ мародерство токтотконго. Эмне кол кабыш кылдыңар эле? А мародерствону токтоткон адамды бүгүн мародер деп күнөлөп атасыңар. Мен аргасы болгон убагында окту жибергенге аргасы болгон.
айткам, эгерде менин кыпындай күнөөм болсо мародёрлукка, мен атын өлүп калайын. Эгер далилдей албасаң деп өзүң жибергендим. Мына журналисттерге 5 миллион байге сайтым эле. Эгерде кыпындай күнөөмдү далилдесеңер, 5 миллион сомду берейин силерге деп. Мен эми ден соолугума байланыштуу саясаттан четтеп калган адам элем. Бирок саясатка булар мени түртүп киргизип атат. Түртүп. Эми Текебаевди узартып бериптир, уктуңуздар да. Мына жогорку соттун алдын темир тор менен тосуп коюптур. Бирок акыйкатты камай аласыңарбы? Чындыкты тосуп кое аласыңарбы? Калыстыкты тосуп кое аласыңарбы? Болбойт. Мен айттым азыр журналисттерге. Биз убагында авторитарный бийлик менен күрөштүк эле. Биз убакта семейный, клановый бийлик менен күрөштүк эле. Азыр бизде мен коркуп атам, тирания орноп атат. Тирания. Дракон болбой эле тиран болуп калдык. Тиран деген, тирания деген. Это вседозволенность деп коет. Это наплевательство на всех закон деп коет. Закон иштебей калды, урматтуу мекендештер. Закон иштебей калды. А закон иштебеген жерде биз сотко эмнеге келип турабыз? Биз соттон адилеттүүлүктү күтүп келип турабыз. Биз соттон чындыкты издейт экенбиз. Биз соттон акыйкаттыкты издейт экенбиз. А соттон таба албаган чындыкты, акыйкаттыкты эмнеге алып келет? Последствиясы кандай болот? Бу да бийлик кетет. Бу да бийлик кетет эртеби кечпи. Мен Атамбаевдин өзүнөн коркпогон, Акаевден, Бакиевден коркпогон, міне Атамбаевдин түрмөсүнөн коркуп калат деп атасыңарбы? Коркпойм. Мен бүгүн ден соолугума байланыштуу учуп кетишим керек эле чет өлкөгө. Бирок админитеттин анткени бүт телевидение, бүт массалык маалымат каражаттар шээрде качып барып жаткан жерден кармап алдык деп, аябай шоо кылмак. Ошондой возможностьту берген жокмун. Андай возможностьту берген жокмун. Эми акыйкаттык үчүн күрөш, чындык үчүн күрөш оңойго турбайт. Оңойго турбайт. 2 жолу көрдүк, 2005-жылы көрдүк, 2010-жылы көрдүк. Анын авторларын да көрүп атабыз азыркы. Бирок өмүр чиркешти. Түрмөгө камаар алдында мен бир топ жыл ички иштер бөлүмүндө иштедим. Bir преступникти допроско чакырар алдында биз социальный демографический характеристикасын, социальный политический характеристикасын карап окуп, анан чакырчу элек. Социальный демографический характеристика качан төрөлдүң, каякта төрөлдүң, кандай үй-бүлөдө, социальный политический характеристика кайсы кызмат иштедиң, ошодон кийин чакырчу. Эми Өмүрбек Чиркешевич, спикер палаты парламента. Өмүрбек Чиркешевич, депутат, Өмүрбек лидер партии, Өмүрбек Чиркешевич, заслуженный юрист, Өмүрбек Чиркешевич, член Венецианской комиссии. Ошону кандай жол менен кармаганын баарыңыздар айттыңыздар. Мына тиранияның башталышы ушуда. Эгер Өмүрбек Чиркешевичке ушундай мамиле кылып аткандан кийин жөнөкөй элге силерге кандай мамиле кылат? Кеп ушуда силер Өмүрбек Чиркешевичти коргоп келген жоксуңарбы? Силер өзүңөрдүн келечегиңерди, өзүңөрдүн кызыкчылыгыңарды коргоп ушул жерде турасыңар.
болдық. Бүгін ертең айтар үркерде бір топ жоғылып. Бірақ үркерде топ болсақ дағы бұл башталышы. Аяқ енді менен бүйтіп, мен айтсам менің қорқаным 3-ші революцияның өзің бастап қойылсаң болды, ақтар болды. Эми мен ашық айтайын, мен Орысамдағы бүт Атамекен штабын башқарып атқан мен. Біз күресеміз бұл режимменен. Açık күресеміз. Тура! Полковник Архабаев 3-ші чакырылышының депутаты. Келіңіз. Саламатсыздарбы, урматтуу бир туугандар. Өлкөнүн эртеңки келечегине болгон кабатырлануу сиздерди баарыңыздарды ушул жерге наразылык акциясына чакырып отурат. Өзүңүздөр байкап сезип отургандай, бүгүнкү күндө Кыргызстанда ата бабаларыбыз кырылган 37-38 жылдардын репрессия мезгилинин авасы калкып турат. Туугандар, бүгүнкүдөй зомбулук бул Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери боло элек болчу. Бул зомбулук саясий көтөнзордукка, укуктук көтөнзордукка негизделген Атамбаевдин бүгүнкү саясаты. Эмне үчүн адамдарга цивилизациялуу түрдө мыйзам жолу менен мамиле кылып, эгер күнөөсү болсо, кылмышы болсо, повестка жиберип же участковый аркылуу айтырып, суракка чакырбастан элдин алдында басымтып, тебелеп, кордоп, колу бутун кайрып туруп, самолеттон тосуп алып келип зынданга салып атат. Эмне? Өмүрбек Чиркешевич чоң кылмыш жасап коюп, качып жүргөн адам беле. Ал чет өлкөлүк иш сапарынан кайра Кыргызстанга кайтып келатканда, менин эмне күнөөм бар? Болгон күнөөм эле бетке айткандыгымбы? Мен элиме баратам деп келди. Келсе, бул жерде Атамбаевдин ойлонбой иш кылган колдору бар. Аны сүйрөп келип зынданга аткычты. Мына ушундай эле тагдыр эл уулу Садыр Жапаровдун да баштан өттү. Садыр Жапаровга көп адамдар айтты, келбей кое тур дешти. Кээ бир адамдар айтты, чегара аркылуу эмес, жашынып, бекинип өтүп келчи деп айтышты. А бирок Садыр Жапаров көгөр, мен эмне кылмыш кылып качып жүргөн адам белем. Менин жүзүм жарык. Чакырса мен жооп берем деп келди эле. Элдин ызы чуусуна, наразылыгына, ыйына карабастан кол бутун кайрып келип зынданга тыкты. Ал эми бул жерде Садыр Жапаровду бошоткула деп талап кылган элди аткылап, сабап, тепкилеп, кары чал кемпир дебестен алып барып милицияга тыкты. Бул зомбулук эмне туугандар? Атамбаевдин бүгүнкү баскан турганы элге кылган мамилеси нормалдуу акыл эстүү адамдын мамилеси эмес. Карагылачы, чет өлкөлүк дипломаттар менен сүйлөшөбү, телевидение аркылуу интервью береби, элге асылат, элди боктоп сүйлөйт туугандар. Эмне? Өмүрбек Чиркешевичти өмкө деп ойлой койсун, эмне үчүн теке деп маскаралайт? Туугандар, бул Жанар Акаевди балашка дейт. Эдил Байсаловду эдичке дейт. Эмне? Атамбаев тигиле кичи жеңесиби тергеп сүйлөгүнөй. Бул жыраган Кыргызды шерменде кылды бул адам. Здравствуйте, меня зовут Мухит Мамытов. 18 марта нас пятерых, Мавляна Аскарбекова, Айбека Мурзу, Расулова Мбиталиева и Азамата Аттукурова задержали незаконно.
Сколько еще это будет продолжаться? Сколько мы еще должны это терпеть? Молодежь, когда же вы поймете, что надо перестать молчать, надо выйти, надо высказать свою свободу слова, надо высказать свое мнение. Хватит молчать, просыпайтесь. Рахмат. Менин атым Алима, эски атамекенчи. Илгертен бери ушу Өмүрбек Черкешевдин артынан ушинтип ушу жерге далай жолу митингге чыгып, далай жолу атып ит менен куугунтукталып жүргөн адам катары. Мен силерге айтып коеюн, Кыргызстанда мындай макал бар: канды Кудай урарда өз элине кас болот дейт. Бул кишини Кудай уруп атат. Бул кишини качан Кудай урду? 7 апрелдеги балдардын мүрзөсүндө туруп ант бергенде Кудай урган, ошондочу. Ошончо кишини аткан, ошончо кишини жарадар кылды, канча киши страдайт этти, ошолордун баардыгын жазалабай ушунча жыл отуруп, анан 30 жыл элдин уулу болуп, элдин ишеничин аткарып келген кишини камап атат. 30 жыл бир жерге кароочу болуп иштештин өзү чоң эрдик, 30 жыл депутат болмок тургай. Анын бул Атамбаевдин өзүнүн ою жок, мнениясы жок киши. Билет, бул жерде биз сүйлөп атабыз, бул биздин сүйлөөнүн баардыгы Атамбаевга жетет. Себеби илгертен Бакиевдин учурунда ушундай митингге чыкканда анын кишилери турчу, кулактары туруп жетип турчу, биздин сөздөрүбүз баардыгы. Мен Атамбаевга айтат элем, эркек болуш керек, эркек. Ушу жерден туруп алып туруп, ошо 7 апрелде деле катание дегенди көтане деп сүйлөп, вообще өзүнүн достоинствосун билбеген киши бул. Биз ушу кишиге ишеничтичи адашып эметкенбизде 2009 жылы дагы президенттикке койгон Бакиевке атамдаш болупчу. Ошондо ушул шорду атамекенчилер биз колдогонбуз, жүргөнбүз. Доверенное лицо болуп туруп, могу жердеги 21-22 деген участкада отурган мен. Отуруп, бош жерден кыйкырып, өкүрүп тим эле жанакы кайдалап киргендерди каарбат эметип алсак, тиги избирательный комиссиянын председатель айтат: "Эй, сен эмне болуп атасың? Бар, анын кеткен, чык" дейт. Эмне болду? Жок, Атамбаевга биз балет этип жүрөбүз десек, ал саат 2 деле кандидатын алып койгон дейт. Бул киши өзүнүн оюнда жүрбөйт да. Мисалы үчүн биз билбей атабыз, ал киши бир күндө биз тарапка өтүп атат. Кайра түштөн кийин тияка өтүп атат. Бир жерде жүрбөйт бул кишинин оючу. Себеби 2007 жылы дагы биз митингге чыкканда ушу жерде бош үйдө күндүзү биз менен болуп, түн ичинде Бакиев менен тил табышып алып премьер-министр болгондагы кийинки күнү ушу жерден бизди аттырып кууп, здесь были стадо баранов деген, козы куда-то ушли деп туруп, Кыргыздын түндүгүн тебелеген ушу кишичи талкалаткан. Андан кийин эмне болду? Бир ай, 2 ай премьер-министр болуп тургандан Данк деген медал менен башына кант деп жеди дагы, кайра эле шумшуйуп бизге келип кошулган бул кишичи. Ошол Данк деген медалды башына жеш үчүн бир ай, 2 ай премьер-министр болгон. Бул кишинин өзүнүн ою жок. Биз карапайым эл жөнөкөйбүз да, ушул ишене беребиз, ишенет экенбиз дагы деле. Мына президенттикке баратканда деле мунун жанында татыктуу кандидат жок деп биз дагы деле ушул кишини шайлаганбыз. Мына мен 7 апрелде катуучусу катары айтайын, ушу 7 апрелде эртең мененки саат 6-дан баштап форумда турдук биз. Милициянын 4-ө 5-ө сүйлөп барып, мени кийимин чечилип калган чакта автобуска салган. Көрбөгөн кордубуз калган жок. Мисалы үчүн мен ошондочу ушинтип биздин ишенген кишибизди, ишенип эл үчүн кызмат кылган кишилерди камай, жанакы кылмышкерлерди бошотот деп мен ойлогон эмесмин. Анын үчүн барган эмесмин мен. Ошо кезде иштебей отурабыз, свет кымбаттап кетти, тамак аш кымбаттады, биз деген жашашыбыз керек, бизге деген адилеттүүлүк керек деп барганбыз. Анан кийин келип ишенген кишибиз адилеттүүлүк ушул болуп атат. Эч бир жерде адилеттүүлүк болбой атат. Билбейм, ошондо эле Бакиевдин учурундагы кишилер эле жүрүп атат азыр, дагы деле ошондой ошол эле кылык болуп атат. Биз ошон үчүн барган эмеспиз. 7 апрелде көргөнбүз, мародер ким экенин, кимдин ким экенин көргөнбүз. Азыр бул жерде айтып кеткендей, биз Атамбаевдин ошондой элдин алдына чыгып, сүйлөп, же бирдем келип элге өзүн көрсөтүп эметкен жери жок. Жанагы убактылуу өкмөттүн арасында деле жүргөндө бир кызмат кылып, бирдем келип элге бирдеме жасаганын көргөн эмеспиз. Ар бирин өзүнүн милдетин аткарып турушту ошондой элдин тынччылыгы үчүн. Анан азыр президент болгондон бери эмне кылып атат? Көрүп турасыңар, ушул эле аэропорттон Батухаевди менен монтип жыргап кетип атат, элине монтип келатканда алып барып камап атат.
эмне кылышыбыз керек? Эми мисалы үчүн могу жерде турушат, бизди тыгышап турат. Кааласа алып барып камасын, бизди алып койгон бийлигибиз жок, байлыгыбыз да жок. Алып барып камай берсин четибизден. Кудай урат мындайдычы, ошол 89 баланын арбагы урат. Ошо жерде туруп алып ант берген, уада берген. Ошол уадасын бирөөнү аткарган жок. Мына элдин баарын аты ошондо отуруп 6 күнүчө интервью берип отурган Данияр Үсеновдун аялы эмне кылып отурат? Мына отурат го депутат болуп. Ошондоку элди аткан кишилердин кимиси жазаланды айткылачы. Элди ошончо баланы аткан. Могу жерден баардыгыбыз дептим кызыл жаян кылып атып баарыбызды кырган кишиден ким жазаланды? Бул киши эмне үчүн жазаланып атат? Эмне ошондо элди атты беле бул. Бул деле ошондо камалган бул киши дагы Өмүрбек Чиркешев дагы. Эл чыгарып алган. Эл чыгарат. 7-апрелде көргөнбүз. Кыргыз эли эч качан артка кайтпайт. Биз форумдан ушуяка чейин жөө келетканда жолдон кошулуп отурупчу эл деген суу. Ойнобосун Атамбаев эл мененчи. Ошондо деле үркөрдөй болуп ушинтип ар кайсы жерлерде чогулуп чыгып сүйлөчүбүз. Тайманган эмеспиз, корккон эмеспиз, дагы деле коркпойбуз. Сүйлөй беребиз. Бизге балдарыбызга боштондук керек. Адилеттүүлүк керек. Болочер айткандай биз Өмүрбек Чиркешев үчүн эле келген жокпуз. Өзүбүздүн бала бакырабыздын келечеги үчүн келдик. Жакшынакай отуруп, суроого бүткөндө кетсе болмок бул киши. Биз чыгабыз, дагы деле ошондо деле чыгып мен сүйлөгөн, айткан ар бирибиз, могу жерде тургандан ар бирибиз 10 киши алып келсек деле, ал 10 киши, дагы 10 киши алып келсе деле батпай кетет бул жерчи. Бирок дагы деле күтөбүз, адилеттүүлүктү күтөбүз ушу кишиден. Адам болсун, эркек болсун, бул кишичи президент болгосо дагычы өзү президент катары сезбесе дагы эркек катары туруп, улам көрүнгөн жака аттап секирбеш керек бул киши. Билиш керек, именно ата мекендин кишилери кандай колдогон убагында бул киши жөнүндөчү. Бул кишини кантип жүгүрүп, ушул кишини Бакиевдин учурунда президент Бакиев болгучу ушул болсун деп чуркаганбыз. Көрсө айырмасы жок экен, экөөнү тең. Жашоо болуп калат. Өмүрбек Чиркешев үчүн чырылдап, чыркырап, көрүнгөндөр кучактап жалжыйган эмес. Данасын айткан, точно кылган, жакшы саламдаш ошол таламыбызды талашкан үчүн мамлекетибиз турат. Ошол менен айтып кетем. Ошол баарыбыз бир бололу, түшүнөлү, мына жазуулардан карайлы, сүйлөгөн сөздөрдөн карайлы, анан журналисттерде да бир жаңылыштык бар, кечирип койгула эмесем. Эми сиз суроону берсеңер бергилечи. Мавлан Аскаров, Жанар Акаев, Шыкман Матов Атамекен партиясы дагы эле келатат. Ошого окшогондор. Карамишкина, Строкова, Анвар Артыкбай окшогондор. Мен аларга караганда мен жакшы нерсени, анын депутат деген аты болбосо кошоматчы. Булар элди төбөлөп басып алабыз деген депутаттар булар. Кимин отурасыңар азыр парламентте? Өзүңөр утулгансыңар. Атамекен партиясына окшогон, Улуу Кыргызстанды шайлабастан, замандашка окшогон чындыкта сүйлөп чыккан Жемиш Молдокбаевге окшогондорду колдосо мына манчыкап бийлигине мас болуп отурган отурат парламентте. Кимис чындыкты сүйлөп атат? Жанар Акаев саналуу гана 5-6 депутат сүйлөп отурат. Башкасы отурат. Анткени алар чындыкты сүйлөйүнсө Өмүрбек Чиркешев 6 жылдан бери эчтеке таппай. Мына эми келип 6 жылдан бери эчтеке таппай. Бир африкский алкан отурса, анткени алар өкмөт болуш деген, министр болуш деген 2 саатта камалып кетет. Анткени алар кошоматчы. Бизде Кыргызда сөз бар, шакмар деп. Шакмарлар көп адамдар алар. Ошон үчүн жакшы чындыкка биригип ойгонолу. Сиздер дагы элге жакшы түшүндүргөнгө аракет кыла. Чындык үчүн жазууларыбыз турат. Чоң рахмат. Соттордун аттары жакында аталат. Менде азыр жок, бирок сот отуруму 5 мүнөт өттү. Сот деген бул ар тараптуу болуш керек. Сот эки тарапты тең угуш керек. Сот Өмүрбек Чиркешевдин дагы пикирин угуш керек эле. Адвокаттын пикирин угуш керек эле. Анан башты ылдый салып 5 мүнөттүн ичинде даяр кагазды окуп туруп кайра башын ылдый салып кирип кеткен сот бул адилеттүү сот болгон жок. Мунун баардыгы ушул саясий куугунтук, саясий мотив бар экени көрүнүп турат. Бул дагы далил ошого. Бирок урматтуу мекендештер, биз кайратыбыздан жазбайбыз, кайратыбыздан жанбайбыз. Биз акыр аягына чейин эл аралык коомчулуктарга, дүйнө коомчулугуна жетсек дагы Өмүрбек Чиркешевдин актыгына жана азыр болуп аткан окуялар президенттик шайлоосунда башка оппоненттерди сындыруу, коркутуу жана мага кайшы айткандар ушуну көрөсүңөр деген эле сигнал экенин биз баарына далилдейбиз. Жана ак ыйлет бирок сынбайт. Биз эч качан багынбайбыз. Биздин жолубуз таза, ишибиз ак, ошондуктан жеңиш баары биз тарапта болот. Урматтуу мекендештер, мына башында эле биз айттык эле го.
кагазды алып келишет, колдорун коюшат, ошону менен бүтөт. Мына биздин Кыргызстанда сот жок экен деген далил ушул. Ошондуктан мен ойлойм, урматтуу мекендештер, биз күрөшүбүз керек. Демократия бир күндө, бир түндө келбейт. Аны үчүн күндө күрөш керек. Ошон үчүн сиздерге чоң рахмат бүгүнкү күндө келип бизди колдоп, Өмүрбек Чиркешевди колдоп келгениңиздерге. Мен айтып коет элем, Өмүрбек Чиркешев, Текебаев, Дүйшөн Чотонов жана башка саясий клубунда болгон саясатчылар чөкпөйт. Алар эч качан бул чечимдерге макул болбойт, турушат, бекем турушат деп ойлойм. Аларды сындыра алышпайт. Аларды сындырса, анда кыргыз элин сындыргандай болот. Биз сынбайбыз. Мен ойлойм, жеңиш алдыда. Кийинки митинг боюнча биз сиздерге маалымат беребиз. Азырынча сиздерге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Күрөштү улантабыз. Рахмат. Жеңиш биз тарапта болот. Рахмат барыңыздарга. Биз чөкпөйбүз. Бизди сындырбайт.